Өлкөдө келерки жылдын алгачкы айынан баштап ишкердиктин 12 түрү боюнча патент жоюлат. Анын алкагында Ош шаарында да салыктан бошотууга болгон алгачкы кадамдар башталган. Өлкөдө патент менен ишкердик кылгандардын 69 түрү бар. Кайсы критерийдеги ишкерлер салыктан бошотуларын билип алыңыз. Базарларда жана кичи базарларда соода жүргүзгөн ишкерлер. Дүкөндөрдө соода жүргүзгөн ишкерлер. Дүкөндөрдөн, соода борборлорунан жана базарлардан тышкары соода жүргүзгөн ишкерлер. Соода түйүндөрүн пайдалануу менен соода борборлорунда чекене сатууну колго алган ишкерлер. Күркөлөрдү, павильондорду, контейнерлерди, вагондорду, лотокторду, прилавкаларды, чатырларды, боз үйлөрдү, кол арабаларын, бастырмаларды жана башка убактылуу темир конструкцияларын пайдалануу менен базарлардан тышкары автоунааларга кошумча бөлүктөрдү жана материалдарды сатуу менен алектенгендер. Тез тамактануу тармагынын азыктарын сатуудагы ишкерлер. Үй жаныбарларын багуу жана сатуудагы ишкерлер. Нан жасап сатуудагы ишкерлер. Үйдө кум блокторду, шлак блокторду жана брусчаткаларды өндүргөндөр. Өзү жасаган кол өнөрчүлүк ишинин буюмдарын саткандар. Мүрзөгө коюлуучу эстеликтерди, постаменттерди жана коштоочу элементтерди жасаган жана саткан ишкерлер. Сүрөтчүлөрдүн ишмердүүлүгү, анын ичинде сүрөттөрдү жана портреттерди саткан ишкерлер толугу менен салыктан бошотулат. Бошотулат дегенге дароо эле бардык ишкерлер бошотулат дегендик эмес, жеңилдетүүлөр да каралган. Маселен, бир бизнесин жолго салган жаран күнүнө 22 000 сомдон кирешеге олтурса, ал жылына 8 миллион дегендик. Демек, бул ишкер 0,5% менен мамлекетке салык төлөөсү шарт. Эгер кирешеси 8 миллионго жетпеген учурда 0%дык өлчөм менен патенттен толук бошотулат. Жок, ККМ чек сөзсүз керек болот. Мен жана жогоруда айткандай 8 миллионго чейинки оборотун көрсөтүш үчүн, далилдеш үчүн ККМ чектен дайым чыгарыш керек. Ошол кишини биз мисалы эртең 0 деген ставкада отуруп иштеп аткан болсо, ал ККМ чекти чыгарбай эле 0да отура берүүсүн биз эч ким каалабайт. Биз аларды текшерүүдөн дайым тыгат текшерүү болуп турат. Ошон үчүн салыктан бошогондон кийин ал ошол ККМ чекти чыгарып мамлекетке ошондой өзүнүн бир шарттын көрсөтүш керек. Ишкерлерге патент тарабынан алганда жеңил болот, бирок жеңилдикке шарт түзүү максатында ККМ аппараты ар бир ишкердин колунда болуусу шарт. Аталган ККМ аппаратынын жардамында мамлекет ишкерлердин канча кирешеге чыгып жаткандыгын байкап турат. Бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча 1407 ишкер 0%дык көрсөткүч менен бирдиктүү салыкка катталды. Анын ичинен 2347 ишкер 0,5% менен катталып турат. Эгер 0,5 ставка менен иштеген ишкерлер 30 миллиондон ашса, автоматтык түрдө 1%дык ставкага көтөрүлүшөт. Эртөштүк Нурбек уулу, 7 канал, Ош облусу.